Өрік, абрикос. Өріктің қандай пайдасы бар? Өрік қан клеткаларының шығысына жана жүректі иштесіне чоң жардам берет. Өттөгү холестериндин чыгуусуна көмөктөшөт. Ичегинин моторикасын, башкача айтканда жыйрылуусун, перистальтикасын күчөтөт. Диуретикалык каражат катары колдонсо болот. Жалпы организмди чыңдоого катышат жана оң таасирин берет. Чаңкону кандырууга антипиретикалык каражат катары колдонулат. Өрүктүн курамында пектин көп болгондуктан боор, өт, уйку без ооруларында аябай көп пайдасы чоң экен. Демек сиз жировой гепатозбу, гепатит, холецистит, панкреатит, энтерит, колит деген ооруларда колдоно берсеңиз жакшы болот. Эң негизгиси кимден ичи каткан болсо, запорда дагы колдонуңуз, себеби моториканы жакшыртып берет. Мындан тышкары өрүктүн составында Менделеевдин микросистемасындагы микро жана макро элементтердин баары бар. Калий, кальций, фосфор, магний, цинк, темир, сера, кремний, натрий, алюминий, марганец, бор, кобальт, молибден жана никель микроэлементтери бар экен. Мына ушулардагы организмге өтө керектүү микроэлементтер. Эми акырында айтып кетерим, сиз өрүктүн калориясы аз деп аны килограммдап жеп албаңыз. Сөзсүз анын өзүн өлчөмүн алыңыз. Бул күнүнө 3-4 даана жетиштүү болот.